Өтө ырайымдуу жана мээримдүү Алланын ысмы менен баштайбыз. Ассаламу алейкум, урматтуу бир туугандар. Имандуу жар издөө берүүсүн баштайбыз. Биздин атыбыз Максат, фамилиям Бейшеев. Келечекте YouTube блогери болууга аракет кылып даярданып жаткан чагыбыз. Жашоодо эң эле көйгөйлөрдүн бирөөсү ушул жар издөө, аял издөө, ал эми айымдар үчүн өзүнө күйөө издөө болуп жатат да. Ошол нерседе жардам берүү болуп жатат да, туугандар. Ошол нерсеге жардам берүү, бойдокчулуктан кутулууга, куткарылууга, бойдокчулукту жоюуга бир салымыбызды кошолу деген жакшы ой тилек мүдөбүз бар. Эгерде бул ишти абдан бир соопчулук жол менен, шарият жол менен алып кете турган болсок, анда иншалла Кудай буйрса бизге болуп көрбөгөндөй соопчулуктар, пайдалар Кудай тараптан жетери анык. Бирок кичинекей дагы катаага жол бербеген күнгө жетишибиз керек да. Ага чейин биздин коомубуз ошого дагы даяр болуш керек. Имандуу жар издөө деп каналыбыз койгондон кийин ошо иманга атына затын жараштырып, ошол иманга жараша иш кылып, ошо динге каршы келбегендей, коомго каршы келбегендей, зыяныбыз тийбегендей иш алып барууну көздөйбүз, урматтуу бир туугандар. Ошого аракет кылабыз келечекте, Кудай буйрса. Чоң-чоң максаттарды, тилектерди койдук биз келечекте. Чоң-чоң каналдарды ачууга ниет кылабыз. Ошонун башы кичинекей нерседен башталат, туугандар. Алламга кеткен жол айылдан башталат дегендей, биз ушул ишибизди айылдан эле онлайн түрдө баштап көрүүнү туура деп көрдүк. Ал эми бүгүнкү берүүбүздө дагы бир 4 адам жөнүндө анкетасын окуйбуз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын хадисин окуп коеюн. Никеге байланыштуу хадис экен да, үй бүлө курууга. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кедейлик жана муктаждыктан коркуп үй бүлө күтпөгөндөр бизден эмес дейт да. Үй бүлө куруш керек экен да, канчалык кедей болобузбу ошого жараша. Бирок кедейлик десе жанагыдай бир кор болууну, бир ачка отурууну элестетпеш керек да. Мындай кээде андай эмес да, андай эмес. Мындай курсак ток болуш керек, кийим бүтүн болуш керек, суукта үй бизди коргой турган үй болуш керек, кызыкта. Ошолор болсо жетиштүү, анан унаа болбосо деле ал шарт эмес. Анткени азыркы учурда такси деген бар, маршрутка деген бар. Ошолор менен жашап турса болот да, туугандар. Ошол анда анкеталарды окуп баштайлы. Учурда Бишкек шаарында жашап жана иштеп жаткан 37 жаштагы айым өзүнө имандуу жар издейт. Айымдын бою 163 сантиметр, салмагы 60 килограмм. Талабы Бишкек шаарында жашаган мырзалар болсо деген жакшы мындай эмеси бар да, каалоосу, талабы бар. Себеби бул айым Бишкек шаарында жашап көнүп калган, жумушу ушул жакта базарда иштейт, соода сатык кылат. Мурда Шведияда иштеген, бир уулу бар учурда. Ошол уулуна өзүнө күйөө эле эмес, ошо уулуна дагы мээримдүү ата боло турган эркек керек да, чыныгы эркек керек. 5 маал намазы болуш керек албетте. Анткени бул айым өзү 5 маал намаз окуйт, башына жоолук салынат. Бул айым ошондой мырзалар менен таанышууну, жолугуп көрүүнү эгер жылдысы келишсе, ошондойду каалайт. Соода сатык менен алек болот экен. Бул айым менен таанышууну каалаган мырзалар, биринчи, сиздер фотоңуздарды жөнөтөсүздөр, анкетаңыздарды жөнөтөсүздөр бизге. Анан сүрөттү сиздердин фотоңуздарды көрүп туруп анан эме кылат, жага турган болсо, анан сүйлөшөт да. Бул туура экен да, бир четичи. Анан сүрөттү эң аягында коюп, биринчи сүйлөшө алалы дегенди деле мен ага макул болгон жокмун да. Себеп дегенде буга чейин башчысынан өтүп атат, 1 саат, жарым саат сүйлөшүп туруп, анан эң аягында фотолорун жөнөтүшкөндөн кийин баягы бири-бирине мындай жакпай калган эмелер болуп атат да, учурлар болуп атат да. Үнүнөн, сүйлөгөн сөзүнөн, акыл эси бардыгы ордунда, бардыгы жакшы. Огонун көрүнүшү да карайт экенбиз. Сырткы келбети дагы мындай жакшы болсо, жакшы экен да. Ошон үчүн өзүбүздүн сулуулугубузду сактап, өзүбүздүн денебизге, бетибизге дагы, кийимибизге дагы кам көрүүнү унутпасак да, турмушка чыга турган айымдар, үй бүлө кура турган мырзалар. Ал эми экинчи айым болсо, бул өзү казактын кызы. Бул дагы Бишкек шаарында жашайт, иштейт, өзү мамлекеттик жумушта, медицина тармагында элге керектүү, ардактуу жумушта иштейт. Жашы 37де. Буга чейин көп эле айтканбыз, дагы айтабыз.
38 жаштан баштап 43 жашка чейинки мырзалар менен таанышкысы келет. Түндүк тараптын ири мырзалар менен таанышкысы келет. Ысык көлдүк, Нарындык, Чүйлүк жана Бишкектик мырзалар менен таанышууну каалайт. Урматтуу мырзалар, бул видеолор сиздер үчүн анткени көбүнчөсү айымдар жөнүндө сөз кылабыз. Мындан ары Кудай буйрса ушундай кылабыз. Колдон келишинче 4төн 5тен адамды айтып чыгарганга аракет кылабыз да. Анан колдон келишинче имандуу мырзалар кайрылгыла бизге. 5 вакыт намазы бар, даваты бар, ушундай динден илими бар, таза ичимдиктен алыс болгон, тамекиден, чылымдан, насыбайдан, ушундайдан жаман нерселерден, адаттардан алыс болгон мырзалар кайрылышыңар керек да. Булар жаман көрөт да, баары бир сиздер номерин сурап менден мажбурлап ала алганыңыздар менен баары бир сүйлөшпөйт. Ошондой мырзалар болсо чалыңыздар. Тең менен дейт. WhatsApp номерлерин айтпай кое туралы, бир эмес 2 номери бар бул кыздын. Ал эми андан кийинки болсо бул Бишкек шаарынын тургуну, бул айым 40 жашта, жашы. Бою 165 сантиметр, салмагы 65 килограмм. Туулган жери Баткен областы, Баткен районунда. Учурда Бишкек шаарында жашайт. Мүнөзү оор басырыктуу, өзүнө жаккан адамга шайыр, өзүнө жакканда өзүнүн күйөөсүнө, бир туугандарына. 2 уулу бар. Эгерде бул айым менен таанышууну кааласаңыз, биринчи сиздер фотоңуздарды жөнөтүңүздөр. Жана 5 маал намазыңыздар болуш керек, даватыңыздар болуш керек да. Биз ушундай шарт коюп койдук. Максат Бейшеев YouTube каналына подписаться болгула. Биринчиси, экинчиси 5 маал намаз болуш керек. Мырзаларга тиешелүү да булчу. Бул экинчи, үчүнчүсү. Экинчиси ошол намаз, үчүнчүсү болсо 3 күн жана 40 күн даваттарга барып келген мырзалар болушуңар керек, туугандар. 2 февралдан тартып ушундай талаптарды койдук. Антпесек бизге дагы оорчулук болуп калат экен да, туугандар. Анткени эмнеге дегенде, бул намазы бар адамдар бузукулуктан теорду менен сак болот экенбиз да. Анткени намазыбызды туура окуй турган болсок, намазыбыз турган болсо. Анткени Аллах Таала Куранда ачык эле айткан, Анкабут сүрөсүнүн 45-аятында намаз чындыгында бузукулуктан сактайт деген. Андан кийинкиси 50 жаштагы Чүй областынын тургуну. Бул мырза атымды, бардыгын, телефон номериме чейин ачык эле айтып бер деди да, бирок номерин бияка жазбай калыптырмын. 50 жаштагы Кенжебек деген байкебиз Чүй областынын тургуну, Токмокто турат, базарда иштейт. Кандай жумуш болсо деле өзүнүн алдына жараша иштейт. Өзүнүн үй жайы бар. Бою 170 сантиметр, салмагы 62 килограмм. Жаш курагы 40 жаштан баштап айымдардыкы. 50 жашка чейинки айымдар болсо таанышат. 50 жаш. Эми 1-2 жаш улуу болсо деле, 52 болсоңуз деле бир жолу чалып көрүңүздөр. Жана 7 областтын айымдар менен таанышууну каалайт, тааныша берет. Эң негизгиси сиздин жүрөгүңүздө Алла деген мындай иманият болсо, намазга ниетиңиз болсо, ошол болсо урматтуу эжелер, 40 жаштан баштап 50 жашка чейинки турмушка чыгам деген эжелер, Чүйдөн болосузбу, Бишкектен болосузбу, бир сыйра биздин WhatsApp номер 0708 04 05 00. Ушул жака сиздер билдирүү калтырып коюңуздар. Эгерде жылдызыңыздар келишип калган болсо, күзүндө үйлөнөм дейт. Учурда базарда иштейт. Аллах Таалам ыраазы болсун көңүлү бурганыңыздар үчүн. Урматтуу мырзалар, урматтуу айымдар, буга чейин сиздер кайрылган болушуңуздар керек. Баардыгыңыздарга физический жактан жетишкенге мындай мүмкүнчүлүк болбой атат. Өзүбүздүн да үйдөгү жумуштар болуп, малыбыз болуп жетише албай турабыз. Эгерде унутуп да калышыбыз мүмкүн да. Ошондой болуп кыжаалат болуп жүргөн болсоңуздар, биз сиздерден кечирим сурайбыз. Ошолор кайра WhatsApp'тан жазып, эметип койгула, чалып коюңуздар. Анан телефон чалууларды кабыл алабыз, баардык чалууларды. Бирок биз гарантия бере албайбыз. Сөзсүз түрдө сизге аял таап берем деген сөздөн алыспыз. Баардыгы Кудайдын буйругу менен болгону, иншалла дейбиз, Кудай буйрса дейбиз. Биз үйлөрдү кыдырган жокпуз, жумуштарга барган жокпуз. Бойдогу айымдар барбы деп. Башка агенттиктер ошентишет экен, кээ бирөөсү мисалы Швеяга барып, айымдар иштеген столойлорго барып, кафелерге барып
Ошол жактан бир жарым саат болобу, 1 саат болобу айтып чыгышат да, турмушка чыга турган айымдар барбы деп. Биз антип албайбыз. Биздики онлайн түрдө ушундай таанышуу кызматына чакырабыз. Бара шариатташтырабыз деген ниеттебиз да, туугандар. Бул нерседен сооп табабыз, Кудай буйрса. Бирок ошол эле маалда эгерде тартипти буза турган болсок, зына кыла турган болсок, анда биз күнөөгө себепчи болуп калышыбыз мүмкүн да, Кудай сактасын. Ошого бизди да аяңыздар, туугандар. Жөн эле номерин алып алып эле, номерин алып атканда мындай ойлонуп коюш керек да, мен чындыгында аялды багаламбы, өзүмдү багып атамбы, карызым жокпу, эч кимди нааразы кылган жокмунбу, өзүм кандай ата боло алам, кандай күйөө боло алам деген суроону коюп коюш керек да. Бул мырзаларга айтылган сөздөр, урматтуу айымдар. Эмгек акы боюнча таанышып, Кудай буйрса табышканга мындай жакындап калганда өзүңүздөр жүрөгүңүздөн чыгарып берсеңиздер болот да. Ал эми айымдарга бекер эле болот. Алланын ыраазылыгы үчүн. Эң башкы максатыбыз Алланын ыраазылыгы үчүн болгону ушул нерсеге убакыт бөлүп, тияка бияка чалып, ушундай видеону тартып, реклама кылган үчүн ошол убакыт үчүн гана эмгек акы талап кылабыз. Мырзалардан да болгону.